Саламатсыңарбы? Биз дагы Иса Машаяктын санжырасын улантабыз. Биринчи Матайда жазылып турат Исанын төрөлүшү жөнүндө. Иса Машаяк кандай жол менен төрөлгөн? 4 китептин жакшы кабарында Матай менен Лукада жазылат төрөлүшү жөнүндө. Лукада Марияга ушул периште келген жөнүндө айтылган. Анан периште айтат: "Сен бактылуу аялсың. Кудай Теңир сени менен сен уул төрөйсүң." Мария болсо коркуп кеткен. "Мен турмушка чыкпасам, мен эркекти билбесем, кантип мен уул төрөйм?" Ооба, чынында айтканда бул туура, бул адам болгондуктан адамча ойлогон. Бирок периште ага кылдаттык менен бардыгын түшүндүрүп берген. Кудайдын руху сага түшөт, ал иштеп баштайт сенде. Сен Кудайдын уулун төрөйсүң. Кудай Теңир мен аркылуу иштегиси келет экен. Анан Мария айтат ага: "Ооба, Кудай Теңир сенин эркиң боюнча болсун" деп. Ошол учурдан баштап рух иштеп, анын боюна бүтөт. Кудай Теңир абдан адамдарды сүйгөндүктөн анын өтө көп планы болгон. Эгерде Кудайдын планы Кудайдын жүрөгүндө пайда болсо, Кудай өзүнүн балдары аркылуу, биз аркылуу аткаргысы келет. Ошон үчүн айтат: "Сен, Мария, уул төрөйсүң" деп. Мария сөз аркылуу ал билет, ал уул төрөрүн. Мария ойлогон: "Эгерде менин ичим чоңоюп баштаса, анда Жусуп эмне деп айтат? Кошуналар эмне деп айтат? Эгерде мен турмушка чыкпасам, анан боюма бүтсө, бул кандайча болот?" Анда коркунуч пайда болгон. Бирок бардыгы Кудайдан болсо, мунун бардыгы. Марияда ушундай ишеним пайда болот. Кудай өзү коргоот Марияны. Ооба, анда андай күч жок өзүн өзү коргогонго. Бирок Кудайдын эрки болгондуктан Кудай өзү чечет ушунун бардыгын. Мария толугу менен өзүн Кудайга тапшырат. "Ооба, мен сенин кулуңмун. Сенин эркиң гана боюнча болсун" деп. Кудай Теңир сенин өзүңдүн эркиң боюнча аткаргының деген Мария. Анын өзүн таштап, анан ал өзү аркылуу иштешине жол берет Мария. Кудайдын кулдары ушу жерден кичине аксайт да. Кудайдын эрки бар биз аркылуу иштеш үчүн. Кудай Теңир менин жашоомдо да абдан көп иштеген. Мен Акуптондо жашаганда мен Кудай Теңир мени сактаганын, коргогонун көрчүмүн. Чампалиде, армияда, Инчондо болгондо дагы
ооба мындай Кудай Теңир менде иштеп данан коргогонун да көп жолу көргөм. Анткени бул менин ишим эмес, бул Кудайдын иши. Кудай Теңир Муса аркылуу дагы иштеген. Мен сени фараонго жиберем деген Мусаны. Ким айтты эле? Мен жиберем Израиль элин алып чыгыш үчүн. Муса үчүн фараонго барыш өтө кыйынга турат, түйшүк болуп. Муса Мариядай болуп айта албайт. Сен кандай кааласаң, ошондой иште деп. Мен киммин фараонго бара тургандай? Мен киммин Израиль элин Египеттен алып чыга тургандай? А Кудай Теңир ага дагы эле улантат сүйлөп. Ушул учурдан баштап Кудайдын сөзүн кабыл алганда, о мен дегенде Кудай иштеп баштайт. Ибрайым аркылуу дагы Кудай Теңир иштеген. Ибрайымге 99 жашында болгондо ал периште келген. Сен аялыңды Сара дебестен Сара деп чакыргын деген. Ал сага уул төрөйт. Бирок Ибрайым айтат, кандайча болот бул, мен 100гө чыксам, Сара болсо 90го чыкса. Ой, Кудай мүмкүн эмес го мындай нерсе. Бирок Кудай Теңир ага дагы улантат сүйлөгөндө. Ооба, Сара сага уул төрөйт, анын атын сен Ыскак деп коесуң. Ибрайымде ошондо гана ишеним пайда болот. Качан Теңир Марияга, Мусага, Ибрайымга сүйлөгөндө ал бир гана жол менен иштеген. Эгерде биз Кудай аркылуу жашайбыз жана Кудайга кызмат кылабыз десек, биздин жашообузда өтө көп кыйынчылыктар келет сөзсүз түрдө. Бирок Кудайдын ишин Кудай өзү аткарат. Ошон үчүн бардык кыйынчылыктарды чече турган, бардыгын жакшыга айланткан, бардыгын кылган Кудай Теңир. Ооба, Мария айтат, ооба мен сен кулуңмун дейт, сенин эркиң боюнча болсун деп. Ооба Кудай, кандай сен кааласаң так ошондой кылгының дейт. Мен сени менен бир болом. Ошол учурдан баштап Мария аркылуу иштеп баштаган Кудай. Анын ичи чоңоюп баштаган. Ал Жусупту көргөндө, Жусуп ал Мариянын ичин караса, ал чоңоюп баратат. Мен башка аялдар ушундай кылышы мүмкүн, бирок Мария андан күткөн жок элем дейт. Анан ал ичинен шектенип баштаган Марияга карата. Кантип анан ушундай аял, мен тазамын деп айтат. Мен Марияга мындан баштап мен ишенбеймин. Эгерде анын ичи чоңоюп ушундай болсо дагы мен тазамын деген түшүнүксүз. Анан акырындык менен ал Мария менен мындай бузгусу келет. Ошондо ага периште келет. Жусуп Дөөттүн уулу Мариямда аялдык алуудан коркпо дейт. Ыйык китеп бизге айтып атат. Эмне деп жазылып турат бул жерде? Ал уул төрөйт, анын ысмы Ыйса деп коет. Анын атын ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат дейт. Ал уул төрөйт, анын ысмын Ыйса деп кой дейт. Жусуп ойгонот. Эгерде азыркы учур болсо ал телефон аркылуу Марияга сүйлөмөк, бирок алар жолугушкан. Мария, кандай сезип атасың өзүңдү? Кудай мага сүйлөдү.
Сен мени кечирип кой, мен сенден шектенип баштагам. Бирок Кудай айтты, сен ыйык рух аркылуу боюңа бүткөн жөнүндө. Мен сага шектенгендигим үчүн кечир. Сенде Кудайдын уулу. Кудай ушундай түрдө ал баардык ушундай кыйынчылыктардын баарын чечет. Качан эң таң калыштуусу Кудай теңир иштегенде. Бизде кыйынчылык болгондо биз өзүбүз аракет кылабыз жана өзүбүз чечип баштайбыз. Кудай теңир мен баардыгын ага ылдаттык менен баардыгын бергенге үйрөттү Кудай. Мен ошо үйлөнгөндөн кийин мен кыздуу болдум. Ага 2 жашка толгондо кызыма мен кеч убакта үйгө кайтып келгем. Мен кызымдын колу таңылуу экенин көрдүм. Мен аялыман сурадым, эмне болду колу деп. Ал кыздар менен ойноп жүрүп, анан ал жыгылган ал. Анан баягы кухнядагы эшик ачылып кетип алып, баягы ысык печкага колун күйгүзүп алганда. Мен уктап аткан кызымды кучактап алып, анан Кудайга сыйындым. Кудай теңир, сен ырайым кыл, анда эч кандай тырыктар калбасын колунда деп. Анан менде кандай нерсе пайда болду жүрөгүмдө. Мен дайым ойлочумун, мен балдарымды туура тарбиялайм деп ойлочумун. Бирок мен ошол күнү менде бул акылсыз ойлор экенин түшүндүм. Кайсы ата-эне өзүнүн баласын наркоман болушун каалайт? Кайсы бир ата-эне өзүнүн баласын алкаш болушун каалайт? Кайсы ата-эне өзүнүн баласын ушундай калпычы болушун каалайт? Ар бир ата-эне баласын жакшы болушуп өсүшүн каалайт. Ушул наркомандын, ошо ичкен баланын ата-энеси эмне ушуну каалады беле? Алар деле каалашкан, жакшы тарбиялаганга. Бирок мындай болгон жок. Мен да ойлогом да, эгерде мен балдарымды жакшылап тарбияласам, меники сөзсүз түрдө болот деп ойлогом мен. Анан мен ушул кызымды элестеткенде, ысык печкага колу күйгөнүн эстегенде, мен анын жанында болсом дагы мен ага жардам бере албаарымды билдим. Мен ушундай алмашуу алдым. Мен өзүмдүн балдарымды өзүм жакшы тарбиялайм деген ойду таштап. Мен ооба мунун бардыгы акылсыз ой экенин түшүндүм. Ошол учурдан баштап мен баламды да кызымды Кудай теңирге тапшырганга үйрөндүм. Ошол учурдан баштап алар менин балдарымды тарбиялаганын Кудай теңирди көрүп баштадым. Мен улгайып калдым. Мендей болуп ушундай улгайган адамдар өзүнүн карылыгы келгенде алар кам көрүп башташат, акча чогултат, анан үй сатып алышат. Анан мен бир жолу ойлондум. Эгерде мен өзүм улгайып калганым жөнүндө кам көрүп баштасам, мен квартира алармын чогулткан акчама. Эгерде Кудай мага жардам бербесе, анда кандай пайдасы бар башканын? Эгерде мен өзүм даярдансам карылыкка, анан Кудайдын даярдыгы бул такыр эки башка. Мен эмне кылышым керек Кудай менин карылыгым жөнүндө кам көрүшүн? Мен баардыгын ошо даяр көргөнүмдүн баардыгын токтоттум. Мен ушу Кудай теңир мен жөнүндө жакшы кам көрөрүн билдим. Мария толугу менен өзүн Кудайга тапшырган.
Мен өзүмдүн карылыгымды да Кудайга тапшырдым. Жыйында кызмат кылган жыйынды да мен Кудайга тапшырдым. Мен ушу алдыда жасай турган иштин бардыгын да Кудайга тапшырдым. Эгерде ушуну кылдаттык менен карасам, качан мен бир нерсе кылып жана Кудай кылганда бул такыр эки башка нерсе. Мен Кудай Теңир менин балдарымды тарбиялап атканын көргөндө мен ушундай таң калдым. Мени менен баарлашкан адамдар келет. Эгерде аларды угуп көрсө, алар өздөрү аракет кылганын, балдарды тарбиялаганын көрдүм. Качан мен өзүм күнөөмдү тазалаганга аракет кылсам, жана Кудай Теңир кандай жол менен тазалайт? Адамдар өздөрү аракет кылат күнөөдөн бошогонго. Алар Иса Машаякка ишенбегендиктен алар өздөрү аракет кылат. Өздөрүнүн жашоосун бактылуу кылгысы келет. Бирок Кудай кылганда жана мен кылган бул такыр эки башка нерсе. Менин жашоомдо бардыгын мен Кудайга тапшырганга үйрөндүм. Мария айтат, эгерде менин ичим чоңоюп баштаса, анда Юсуп эмне деп ойлойт деп. Эгерде мен ойноштук кылды деп ойлосо, мени таш бараңга алса эмне деп ойлойт. Анан ушундай ойлор каптап калса, ал кантип бошонот? Мария бирок антип ойлогон эмес. Эгерде Кудай Теңир мен аркылуу сен өз эркиңди аткаргың келсе, анда сен бардыгы ушу боло турган нерсеге сен өзүң жооп бер. Чыныгы кызматчылар ушинтип айтыш керек Мариядай болуп. Чыныгы кызматчылары алар өздөрү аракет кылып, мындай өздөрү чечпеш керек. Бос жумушта иштеген адамдарга айлык төлөнөт. Эгерде биз Кудай Теңир үчүн жашасак, ушунун бардыгы үчүн эмне Кудай Теңир жооп бере албайбы? Ал бардыгын кыла алат Кудай Теңир. Ошондой Кудайга ишенбегендиктен адамдар ооба Кудайга кызмат кылып атабыз деп, анан өздөрү аракет кылып, өзүнүн балдарын үчүн жана бардык тиешелүү жыйынганын бардыгын өздөрү аракет кылат. Анан жашоолорунда кандайдыр бир кыйынчылык келгенде, алар коркунучка дуушар болушат бат эле. Бирок чыныгы булар Кудайдын кызматчылары эмес. Эгерде сен Кудайдын ишин кылып атып, бардыгын Кудайга тапшырбасаң, сен кандай Кудайдын кызматын кыласың? Жакшы кабар бул өтө маанилүү иш. Бирок Кудайга ишенбестен ушул нерсени кылуу бул мүмкүн эмес. Башынан аягына чейин биз Кудайга тапшырышыбыз керек. Эгерде мен өзүмдү өзүм коргогонго аракет кылсам, мен өзүмдүн улгайганым жөнүндө ойлоп калсам, мен өзүмдүн балдарымды өзүм тарбияласам, андай адамдар чыныгы Кудайдын адамдары эмес. Кандай аракет кылбасын Кудай Теңир аларда иштей албайт. Эгерде биз жакшы кабардын катышуучулары болсок, Мариядай болуп, биз өзүбүздү Кудайга тапшырышыбыз керек. Ооба, мен сенин кулуңмун. Сенин эркиң боюнча болсун. Кудай Теңир бул менин денем сеники. Сен өзүң эркиң боюнча кыл. Сен кандай кааласаң ошондой иште. Ошол учурдан баштап сен өзүң жооп бер бардык нерсеге. Ушул учурдан баштап Марияда Кудай иштеп баштайт. Кудай Теңирдин колун көрсө болот Марияны жетектеген жашоосунда. Көптөгөн адамдар Кудайдын ишин кылышып, алар өздөрү өзүн бекем кармашат.
Мария өзүн өзү Кудайга тапшырды. Ооба, Кудай Теңир, мен сага өзүмдү сага тапшырамын. Мен машинамды бирөө арендага алды деп коеюн. Мен ага айтам, мына бул машине толугу менен, мен ага ачкычты берем. Эгерде мен ачкычты берип аткандан кийин ага мен толугу менен машинаны берип атам. Анан ал дөңгөлөгүн дагы, ал айнегин дагы, отургучун дагы, же ал киши айтабы, мен моторуңузду же болбосо отургучуңарды деп, силердин дөңгөлөңөрдү деп пайдаланам дебейт да. Антип арендага албайт адамдар. Эгерде машинаны арендага алса, ал толугу менен машинадагы болгон нерсени пайдаланат. Кудай айтып атат, мен сенин денеңди пайдаланайын, мен сен аркылуу, денең аркылуу денеңди мага тапшыр деп Марияга айтып атат ушинтип. Мария айтып атат, ооба, Кудай Теңир, мына мен сеники. Сен мени кай жерде пайдалангың келсе пайдалан мени. Ушул Кудайга кандай жол менен тапшырыш жөнүндө айтып атат. Ушул учурдан баштап Кудай Теңир иштеп баштайт. Ушундай жол менен Иса Машаяк төрөлгөн. Иса Машаяк бул жерге келгенде ар бир адамда ушундай Иса Машаяк төрөлөт. Иса Машаяк төрөлүш үчүн Мария керек болгондой, Иса Машаяк ар бир адамда төрөлүш үчүн кызматчылар керек. Эгерде кызматчы мен жакшы кабарды таратам деген, ал жетиштүү деп ойлошот Кудай үчүн. Бирок алар жакшы кабар үчүн жакшы жашай алышпайт. Кудайдын кызматчылары бардык кыйынчылыкты Кудайга тапшырыш керек. Өзүнүн денесин, үй бүлөсүн, балдарын, убактысын, акчасын бардыгын Кудайга тапшырыш керек. Кудайга кандай жагымдуу болсо ошондой иштегиниң деп тапшырыш керек. Ооба, азыркы учурга чейин бул дене меники болчу. Эгерде бул дене Иса Машаяктыкы, Кудайдыкы болсо, ошол учурдан баштап анан Кудай иштеп баштайт. Бирок көптөгөн адамдар жакшы кабар үчүн жашагысы келет, кызмат кылгысы келет, бирок өзүн бекем кармап алып ушу ишти кылгысы келет. Ошон үчүн аларды ушундай кызматында кыйынчылыктар келет. Качан Теңир Мария менен иштеп баштаганда, Марияда ичинде бала өсө баштаган. Ооба, ал бала Бетлехемде төрөлгөндүктөн, Ирод болсо ал баланы өлтүрөйүн дегенде, ал баланы болсо Египетке алып качышкан. Ушундай жол менен Иса Машаяк кереметтүү түрдө бул жерге келген. Мария болсо ушул көптөгөн адамдар куткарылуу алыш үчүн Марияны пайдаланган. Кудай Теңир Марияны кандай пайдаланса, бизди пайдаланыш үчүн Кудай Теңир Матай аркылуу бизге сүйлөп атат. Качан биз ушул үнгө уксак, биз өзүбүздү Кудайга тапшырышыбыз керек. Кудай Теңир, сен кандай өзүң эркиң боюнча пайдалан. Менин үй бүлөмдү, менин балдарымды сен пайдалан, Кудай. Ошол учурдан баштап Кудай Теңир иштеп баштайт. Кудай биз аркылуу өзүнүн кереметтүү түрдө көрсөтүп баштайт өзүнүн иштерин.
Эгерде биз ойлонуп көрсөк, сөз менен айтуу мүмкүн эмес. Ушул күнгө чейин жан дүйнөсүнө Кудай сүйлөйт. Марияга кандай сүйлөсө, мен сен аркылуу ушундай иштерди кылам деп. Сен аркылуу мен Африканы сактап калам. Сен аркылуу мен бир шаарды сактап калам деп. Сен аркылуу мен Иса Машаяк жөнүндө Чикагонун элине айткым келет. Кудай Теңир сенин эркиң боюнча аткаргынын. Мен өзүмдүн жанымды, денемди мен сага тапшырамын. Ошондо менин денем Кудай Теңир өзүнүн планын, өзүнүн эркин аткарыш үчүн тапшырам. Ошол учурдан баштап Кудай Теңир иштеп баштайт. Ооба, Кудай кандай керемет нерселерди көрсөтүп баштайт. Азыр дагы ушундай иштерди аткаргысы келет биз аркылуу. Биз Мариядан үйрөнүшүбүз керек. Мен сенин кулуңмун, Теңирим. Ооба, мен сенин кулуңмун. Ооба, мен сенин буюмуңмун. Ошо эмне кааласаң ошо нерсени кылгының. Ушул учурдан баштап Теңир иштеп баштайт. Качан биз таң калыштуу түрдө Кудай Теңирдин кереметтүү ишинде катышчу болобуз. Кудай үчүн көптөгөн адамдар иштейт. Бирок көп ушул аз эле адам бар өзүн толугу менен тапшырган Кудайга. Кудайдын ишине. Кудай Мариядай адамдар аркылуу пайдалангысы келет. Биз кийинкиде узартабыз. Жакшы калгыла.